Профессор Арап Анарбаев ошму менен жашташ, сапарлаш жана ошмунун чыныгы куярманы. Ал университетке бүтүндөй өмүрүн арнап, анын өсүп өнүгүүсүнө жан дили менен күйүп келе жатат. Буга байланыштуу Агайдын өмүр таржымалыда мына ушул окуу жай менен тыгыз байланышкан. Жалпы эле ушул университетте ректор болуп иштеп, андан кийин өмүр бою ушул Ош мамлекеттик университетинде иштеп аткан жетекчилерибизден дагы өтө сейрек, жалгыз деп дагы айтсак болот. Бүгүнкү күнгө чейин ушул Ош мамлекеттик университетинде иштеп жаткан университеттин экс ректору деп айтсак болот да. Бул деген ошол Агайдын ушул билим берүү системасына, жалпы эле Ош мамлекеттик университетине өзүнүн өмүрүн арнап, ошол жетекчилик, биринчи жетекчилик кызматтан баштап, ал жетекчилик кызматтан кийин дагы ошол факультеттин деканы катары, кафедра башчысы катары, бүгүнкү күнгө чейин ошол кафедранын профессору катары дагы эч башка жакка кетпестен иштеп жаткандыгы бул Агайдын эң университет үчүн бир патриоттуулугу деп эсептеймин да. Арап Анарбаев 1942 жылы азыркы Өзбекстан Республикасынын Анжан облусунун Эшенабад айылында колхозчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Айылдагы Куйбышев атындагы кыргыз орто мектебин бүтүрүп, 1963 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун чет тилдер факультетине тапшырып, англис тили мугалими кесибине ээ болот. Мы с Арапом Анарбаевичем знакомы с 1965 года прошлого века. Я была студенткой первого курса, а он был членом парткома и пришел организовывать у нас выборы. И тогда вот мы были поражены молодому, красивому, умному, активному молодому человеку, который быстро пошел в гору, который быстро защитился, который стал вот ярким таким примером для подражания. Всю жизнь, вот сколько лет я его знаю, я всегда стараюсь следовать ему примеру во всем. Это, во-первых, человек такого высокого достоинства. Агай окутуучулук кызматтан тартып, билим берүүдөгү бардык кызматтык тепкичтерди басып өткөн. Оштогу бир нече жогорку окуу жайларында кафедра башчы, бөлүм башчы, декан жана партиялык жооптуу кызматтарды аркалаган. 1984 жылы кандидаттык диссертациясын коргоп, философия илимдеринин кандидаты деген илимий даражасына ээ болот. Ал эми 1988 жылы доценттик окумуштуу наамын алган. Илимий ишмердүүлүгүндө болсо бир нече окуу усулдук китептердин жана илимий эмгектердин ээси. Арап Анарбаевичтин ушул салыштырма типология кошкон салымы дагы чоң. Анан эми тил саясаты, ал бир гана Кыргызстандагы тил саясаты эмес, ушул Америка, Европа мамлекеттеринин тил саясатына кызыгып, ошол салыштырма өңүттө мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөт да. Агайдын мен билгенде бир 100дөн ашык ушундай эмгеги бар. Бул илимий макалалар, окуусулдук эмгектер, монографиясы бар. Мен толугу менен ушул Арап Анарбаевичти ушул илим жаатында кошкон эмгеги өтө чоң деп баалайм. 1984 жылдан 1992 жылдарга чейин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун ректору кызматын аркалайт. Бул жылдары институттун кадрдык потенциалы, материалдык техникалык базасы, окуу методикалык илимий изилдөө иштеринин деңгээли жаңы баскычка көтөрүлгөн. Анын натыйжасында 1992 жылы педагогикалык институту университет макамына ээ болот. Өткөл мезгилде жетекчи болгон деп айтсак болот да. Анан бул мезгилде Арап Анарбаевич өз ишмердүүлүгүндө ошол Ош мамлекеттик университетинин союз мезгилиндеги бир топ баягы кеңиричилик деп коебузбу, ушундай мезгилден рынок шартына өтө баштагандагы бир топ чоң проблемалар болгон учурларда өзүнүн абдан мындай гумандуулугу менен, акыл эс менен университетти башкарып, ошол мезгилден мындай татыктуу алып өткөн деп айтсак болот. Арап Анарбаев мыкты жетекчи, окумуштуу, кесипкөй адис катары гана эмес, үлгүлүү устат катары да белгилүү. Учурда бир нече магистранттарга, аспиранттарга жетекчилик кылып, бай тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Мындан улам Агайды көрөгөч, мыкты устат деп сыпатташат шакирттери. Көрөгөчтүгү менен айырмаланат, даанышмандыгы менен айырмаланат.
бардык жерде агай кандай болот могул деп бир суроо менен кайрылсаң, сөзсүз түрдө аны да көңүлүн ортпойт, буну да көңүлүн ортпойт. Жакшынай бир жолунан да көрсөтүп коет да. Таанышмандыгы менен көрөгөчтүгүн айырмайт. Агайыбызды биз үлгү катары аябай баалайбыз, биз идеал тутабыз агайыбызды. Агайыбыз биздин көптөгөн аспиранттардын, магистранттардын үлгүлүү агайы, биздин кафедранын сыймыктуу агайы, биздин ошол көптөгөн эмгектердин, көптөгөн макалалардын, усулдук колдонмо окуу куралдардын автору. Биз агайыбызды өтө сыйлайбыз, кесиптик ишмердүүлүгүн өтө баалайбыз. Агай жубайы менен 2 уул 2 кызды татыктуу тарбиялап, балдары атанын жолун жолдоп, билим берүү тармагында эмгектенип келишет. Мен атамдын кызы болгонума сыймыктанам. Мен үчүн бул зор бакыт. Себеби атам өтө камкор ата. Азыр камкор чоң ата, камкор ата. Дайыма балдарына, неберелерине, чеберелерине демеле мындай үзүлүп турат, илинип турат. Кыздар атага жакын болдук окшойт. Бардык кыжалачылыктарыбызды, сүйүнүчтөрүбүздү ушул атам менен бөлүшүп келатабыз. Атамдын, апамдын жолун жолдоп, мен дагы мугалим болуп иштеп келатам. Атам абдан адилеттүү, калыс сүйлөгөн, бардыгына тең караган, эң улуу инсан деп белгилеп кетем. Бар болуңуз бүгүнкү өндүшөнө. Оңдогон жаштарга үлгүлүү устат болуп, билим берүү тармагына салым кошуудан арыбаңыз.